Балабыз төрөлдү, аябай сүйүнүп, сүймөнчүлүгүбүз койнубузга батпай, абдан бактылуу күндөр көп болду. Кыйынчылык эле болгон, даже жол кире да жок болгон кээде. Булар өтө таланттуу адамдардын мүнөзү татаал эле болот. Кыйын болот аябай. Чыгармачылыкта көп кичине эметип калды. Бааланбай, убагында ошол убакта концерттерге мындай катышпай да калып атты. Катыштырбагандар да күндөр болду. Ишенчектенен көп мындай элдер пайдаланып кетти да. Баягы дос деле болобу, эмне болот иши көрө албастар көп эле болду. Мурда бир 5-6 жыл мурун бир операция болгон. Туруп туруп эле ошо баспай калган. Ага чейин ооруп атты да кичинеден. Көп оорудум аны. Көп больницага жаттык. Ошол ооруп атканда аябай колдоп, элибиз колдоду да. Баары эле жабылып элечи, кийлигишип эле. Болбойт деп биз сунушта аябай четке кагып, бизди үй бүлөнү укпай койду да. Маликтин тиякта болгону, менин биякта болгонумна ушул ортодо бузуулар да болду. Биз ажырашып кеткен жокпуз. Биз бер жактан, сен өзүң айткандай, көчөгөнүн аркасынан колдоп турдук. Ырларын окуп берип, саламдашуу жазыптыр да, аябай терме сыяктуу узун экен. Анан көрсө ошо саламдашуу болбой эле коштошуу болуп калыптыр да. Деп ойлойм да азыр. Коштошуу экен да көрсө. Арыбаңыздар, НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан дидар берүүсү. Аны мен Айдай Шаршеева алып барам. Бүгүн студияма келген коногум дагы бар. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, кыргызымдын чыгаан уулу, өмүрүнүн 40 жылын чыгармачылыкка, музыкага арнаган аткаруучу, комузчу Малик Аликеев агабызды бүгүн эскеребиз. Сезимдин эле тазасы сен ашык болгон мөлмөлү. Жеткирдиң биздин заманга барпылар айткан жөн-жөнү. Толкуткан улуу кайрыкты токтосуң болуп бергениң. Эстебес ашыралынын акырынан жем жедиң. Кыргыздын эргүү кыялын кылдарың менен термедиң. Эл сүйгөн уулдун өзүндөй элге айтам кантип өлгөнү. Эстесек сендей жаралбай, элестейм кантип көмгөнү. Өлгөнүнө десем жаңылаңда, сенин түбөлүк жашайт өрнөгүм. Бүгүн студияма келген коногумду тааныштыра кетейин. Малик Аликеев агабыз менен 30 жыл бирге түтүн булатып жашаган жубайы Жаңыл Темирканова эжекебиз. Саламатсызбы эжеке? Кош келипсиз. Келиңиз кыргыз элибиз менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим. Сиздердин үй бүлөңүздөр үчүн, туугандарыңыз үчүн чоң жоготуу болду. Арты кайрылуу болсун дейли. Албетте биздин үй бүлөбүздө, жалпы эле кыргыз эл журтунда оор жоготуу, арабыздан кемип турганы бизди абдан оор акыбалга келтирди. Сиздерге дагы ошол чоң рахмат чакырганыңыздарга. Маликти унутпай, эстеп, өзү да Малик ушул Санжара радиосуна көп келип, көп ырларды ырдап, ушул жерден баштады эле да, кийинки убактарда. Малик агабыз акыркы жылдары ооруп калды, Анан ошо оорунун диагнозу кандай эле, ал эмне болуп пайда болду, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Маликтин ооруп калышы да абдан өкүнүчтүү болду. Мурда бир 5-6 жыл мурун бир операция болгон. Туруп туруп эле ошо баспай калган. Ал убакта ошо Маликтин абдан ага чейин ооруп атты да кичинеден. Көп ооруду Малик. Көп больницага жаттык, көп жүрдүк. Алардын баарын алар биякта, ал убакта биякта болчу мындай. Көп билген деле жок, биз айткан деле жокпуз. Ага чейин көп эле ооруду, больницага жатып чыгып атты. Анан ошентип бир күнү эле жанагынтип
баспай ооруп калганда, диагнозун таппай биринчи алгачкы кыйналышып, анан барып рентгенге түшүп, ар кайсы эмелерге түшүп атып, анан табылды акырында. Анан операция, ушу биринчи операциясы эле неудачный болуп калды да. Анан ал ошентип чыгып, андан болду. Бияка келип ошо ооруганына байланыштуу да жумушка бара албай калды да. Жумуштан бара албай калды. Ошол менен баягы кальций жыйнаш керек деп, кальций жетпейт деп таласка барып келип атты. Ошентип таласка барып, бир биякта, бир тиякта болуп атты. Операциясынан кийин басты кичине. Бирок баягы нервтерди кыпчып коюптур. Кичине мынтип каданок менен, таяк менен мынтип басып кетип, анан басып калып атты. Бирок все равно мынтип неровно болуп атты да. Анан кийин анда дагы, ага чейин дагы, экинчи операциясына чейин дагы көп дарыланып, көп каранып, ошентип эле жүрдү. Негизи анан могу экинчи операциясында чейин ошо басып жүрүп эле дагы үйдү салып, ушинтип убакыт өтүп кетти. Анан ошо үйдү салып атканда дагы ошол бүтпөй калды, ооруп калды. Ошондо биз ооруп калганга чейин биз айттык. Ошондо бала ошол убакта как раз эмеде Польшага кетип атты эле окугачы. Анан биз Малик сүйлөшүп аттык да, үй бүлөп атып. Ошол эмеде Турцияга эле бар, же болбосо Красноярскиге барып, ошол врачтар менен сүйлөшүп, ушинтип ошол жактан эле операция кылдыралы. Сен кийин ушундай эле болуп калбадың, эмнеге эле ошол врачка ишенип эле тагылып калдың депчи. Биз болбой аттык. Анткени мен көп маалыматтарды алып аттык, маалыматтарды жыйнадык, тияктан бияктан чуркап. Ал ошол убакта деле көп немелер болду аябай. Азап болду да мындай. Анан өздөрү болбой коюшту. Жакшы эле балабыз айтты. Ата жүрү, ошо Турцияга кеттик. Как раз Маликтин ошо МРТсын баарын жөнөтүп, врачтарга көрсөтүп, ушу болобу, кальций ушунчалык экен, ошону жасай аласыздарбы, канча күндө басып кетет деп аяк жетишкен эме да. Красноярскиге деле барса, алар деле ошондой айтып. Балам өзү ошоңор чуркап, бүт ошолорду жөнөтүп, ошентип жүрдүк. Анан кеткенче, анан ата ушундай кылалы деп сунуштасак, унчукпай да калып атты. Эмне кылсам деген ой менен, анан тияка мен жасайм деп койсо керек, врачтын ошону сөйлөп. Анан себеби биз ошенткенибиз биринчи операциясынан неудачный болгондон кийин биз күткөн жокпуз экинчи операциясы жакшы болот деп. Ошондо анан баламдын убагы кетип калды балабыз. Ошондо себеби аны эмнеге биз сунуштадык? Мен өзүм апам ошо тизесинен операция болуп келген, Турцияданчы. Аябай жакшы кылып эле бир жумада эле бастырды да, ал тизесинен болду. Маликтики башка болуп калды да. Анан болот деди врачтын жообу, жанагынтип. Болот, биз 2 жумада бастырабыз деди. Анан биз аябай сүйүнүп атабыз да, болот экен. Ушундай сүйүнүч менен айттык: Малик, келип кал, ата келиңиз деп атат. Жүрү баралы, экөөбүз кетели. Десек эле баары эле жабылып элечи, кийлигишип эле болбойт деп эле биз сунушту аябай четке кагып, бизди үй бүлөнү укпай койду да. Ушул Маликтин ушундай ортодо ушуга чейин ооруганга чейин кандай кыйынчылыктарын, ошонун баарына себепкер болгон. Ушу Маликтин тиякта болгону, менин биякта болгонумна ушул ортодо бузуулар да болду. Ошолордун баарына өздөрү эле кылып коюшту да. Себепкер болду да өздөрүнө эле. Мен башка кишилерди айтпай эле коеюн. Жакын адамдары эме кылып койду. Себепкер болду ушунун Маликтин ушундай болушуна. Мен Маликтин ысык суусуна баарына чыдадым. Баарын көтөрдүм. Анан ал убакта ошондой болуп калды.
аяка барыш менен баягы элде кеп жүрүп атпайбы ошол. Мен де ошол убакта айтып чыксам болмок, мен бирок теңелген жокмун. Ошол өзүбүздүн адамдар ушундай аткандан кийин мен теңелгим да келбейт. Айла жок. Макул деп эле угуп эле унчукпай эле калдым да. Ошону биз аябай өкүнөбүз да. Бизди укканда ушу Маликтин ушундай барбы, ишенчек, жанагы айтып атам го, башкаларды аябай угат да. Ушул үй бүлөбүзгө эч ким мындай көрө албастык кылбаса, жанагындай экиге бөлбөсө, менин жанымда эле болсо, менин үйүмдө, биздин үйдө эле чогуу болуп эле ушул жактан эмесе. Мен дагы биякта эми баягы жемиштин түрү бар да. Кальцийге эмне тамак аштан эле болот да. Анан өзү багы да ошол жака басып койду да, үй салып, анан бир күнү биякта болуп, бир күнү биякта болуп атып, ошондой жүрүп калды да. Ушул акыркы концертинде чейин чогуу эле болуп аттык да, үйдө эле болуп аттык. Анан мен үйдөн кеткен жокмун, ошол үйдө эле болуп аттым. Малик только ооруганда кальций жинайм, тазаба, суу деп эле тияка барып, анан аяка барсак өзгөрүлүп келип калат. Бизге келсе кичине эмесин көрсөтүп барып анан жазылып калчу. Анан баягы акыркы концертинде 4-декабрда болду. Аябай ошондо да элди ошол берип алган аябай жакшы болду да биз үчүн. Биз билген жокпуз ушинтип туруп жок болуп кетерин. Жакшынакай берип, жакшынакай эле үйдө отуруп даярданып атты аябай. Ырларын ырдап атканда да, ооруп атканда делечи, ырларын даярдап, ырларды жазып, саламдашын мен монтип жаздым, мондай окудум деп окуп да берип кара сөздөрүн. Ал жатып алып эчтеке иштебей, ушу оору менен алек болгон жок. Чыгармачылык менен дагы ушу иштеп атты. Чертип, ырларын угузуп, негизи Малик мындай ырдалбаган көп ырларды таап ырдап чыкчу да. Ошол менен өзгөчөлүктөр аябай жакшы. Ошондой болчу да, айырмаланып турчу. Ырларын окуп берип, саламдашуу жазыптыр да, аябай терме сыяктуу узун экен. Анан көрсө ошо саламдашуу болбой эле коштошуу болуп калыптыр да. Деп ойлойм да азыр. Анан көп ырларын ырдап даярданып атты. Анан эле ушул дагы бир операцияга эми ошондон кийин кеч түшүп калды Малик. Жана макул болбой калып операция кылдырып, ошо экинчи операциясында баягы темирдин баарын алып чыгып, кайра протезтерин койгон жок. Ал жөн эле баш жагын, головканы ачып туруп эле кайра эле жаап койду да. Анан көптөн кийин басып, анан башында больницада болуп аттык да. Анан ошол эми кайра мынакей анализдерин тапшырып, кайра ушул операция болмок да. Концертин берип бүткүлдүн бир жагынан анализдерин тапшырып, көп ушул Бишкекте көп жака жөнөтүп атты. Ушундан өтүп келгиле, мындан өтүп келгиле, анализ тапшырып, дияктан буяка ушинтип анан ошо мен мурун айткам да, ушул врачка көрүнүш керек, Бегалиев деген бар экен. Биз баягы маалымат алып атканда билгенбиз да. Ошол врачты кийинчерээк анан дагы бирөөлөрдөн угуп айтып, анан ошого барып, анан кийин тиги Новосибирскийден врач келип, ошону жаза алмак да. Анан сизди биз ачып алып азыр бул жерде ошого чак келе турган протез табылбай калса эмне болот деп ал жерде врачтар айтып. Ошол кандагы, негизи канда мындай жүрө берет экен кальций. Бирок сөөгкө жетиш кыйын болуп калат экен. Анан бир дарыны жазам, эндокринологко жөнөтөм. Ошол дарыны ичип турсаң, анан 4 айдан кийин кайра көрөбүз деп калды да. Анан ошону ал өзү настрой кылып алган да, операция болом, аны баягы мындай эметпей, иштебей басып калам деген. Анан кичине өзү мындай таштай түштү да. Мен эми дагы кармалап турбаймынбы, ал кандай болуп калат эми дегенсипчи. Анан биз баягы эле болбой эле ушулардын баарын алып эле жүрчү, ошол врачка дияка эле баралы, Новосибирскке баралы деп. Же Устурцияга баралы деп эле дагы эле ошону кала бердик да, безилдеп.
баары эле өздөрү болбой коюшту ошол жабылып эле коелу тигил эле Жумабеков эле жасайт мындай деп ушул жерден бир караңгылык болуп кетти да же мындай сөздү угуп үй бүлөнү укса бир башкача болуп калмак беле дейм да ошол убакта колдоочу ошол ооруп атканда аябай колдоп элибиз колдоду да элибиз түрткү болду жана Маликтин алгандарына анан барып угушуп анан ошол убакта маданият министри бүт улуттук теле радио корпорациясынын директори баары барышып колдоп беришти. Филармонияда өткөн концерттеринде ошол Кыргызбай байке бекерге кылып уюштуруп берди. Ушундай аншлаг менен өттү. Апабызды ырдатты. Негизи мурун эле апамды ырдатсамбы деп жүрчү да. Апабызды ырдатты. Көрсө ошол коштошуу экен да көрсө. Малик агабыздын элге айтылбай калган, ичинде калган сырлары бар беле? Кандай эле? Сырлары, ырлар ошол көп ырларды ырдап, даярданып жүрдү да. Мен концертке катышып, ошо ырларымды алып чыксам, жеке концертимди берсем деген эле ойлор бар болчу. Элине абдан ыраазы болду. Элине ошол баарына ыраазы болду да, ошол концертинде баары колдошту да. Анан ушундай бир жоопкерчиликти сезип, кайрадан эми жаңы эле ошол Манас театрында иштеп баштаган. Мен ишке орноштум деп аябай кудуңдап сүйүндү да. Маликтин ушундай таланттуу, ушундай неге ушунчалык тоскоолдук кылды экен? Неге көрө албастыктар деле болду аябай деп ойлойм. Анан жанагы орус боюнча, үй бүлөлүк неме боюнча айтпай эле коеюн, ал өзүбүздө сыр болуп кала берсин. Анан Малик агабыз менен бирге түтүн булатып жашаганыңыздарга 30 жылдын тегереги болуптур. Анан көп интервьюларда байкасак, ушу Малик агабыз өзүнүн үй бүлөсү жөнүндө аз гана маалымат берчү. Анан өзүңүздү тааныштырып, кыргыз эли сизди анчалык деңгээлде деле тааныбайт. Анан өзүңүз жөнүндө маалымат бере кетсеңиз. Өзүм жөнүндө тааныштыра кетсем, биз мына баш кошуп турмуш жолуна баштаганыбызга 30 жылдай болуп калды. Анан мен өзүм болсо Жумгалдын кызы болом. Жумгалдыкмын. Бизди тааныштырган Малик экөөбүздү таанышыбыз алгачкы ошо Тотоо Сатылган атындагы филармонияда 2 жылдык студия бар. Ошондо чогуу окуп калганбыз. Ал фольклор жагында, мен хореография жагында болчумун. Ошондон окуп, ошондон таанышып болуп жүрүп калдык. Анан ошол филармонияда таанышып калдык дедиңиз. Анан Малик мырза сизди башка мырзалардан эмнеси менен өзүнө тартты, эмнеси менен жүрөгүңүздү багындырды? Ал кезде студияда окуп жүргөндө мен көп деле маани берчү эмеспиз. Чогуу окуп, чогуу ойноп, күлүп жүрчүбүз. Анан баягы Мыскыл тамаша деп ошол убакта аябай катуу чыкчу да. Чоң концерт өтчү. Анан ошондо Мыскыл тамашага катышып калып, ырдап калды. Мен ырдаган деле көп маани бербей билген эмесмин. Анан ошо жерде угуктук, биз аябай ырдады, ушундай Малик ушундай ырдады деп калышты. Анан биз эртеси баягы бир кандай ырдады болду экен деп мен концертине катышкан эмесмин, барган эмесмин. Анан барып келгендердин баары айтып, уудуу эле болуп калышты. Малик ырдап атыптыр бөлмөмдө. Анан баарыбыз ушу сабак окуп атып, агайларыбыз да баары тынч болуп угуп туруп калдык. Анан ошондо
класс сабак өткөн жокпуз, биз тыңшап турдук. Анан сабак бүтөр менен чыгып эле дуу болуп эле Маликтин ырдаган жерине барып, топурашкан элдер баары эле уккусу келип, баары эле карагысы келип ошентип калды. Анан биз да ошо кыздар баарыбыз барып угуп, жанына отуруп, ошентип мен алгачкы ошондо уккам Маликти. Ошондо жакындан таанып дагы. Андан кийин студияны бүттүк. Бүткөндөн кийин ал да окуусун улантты. Национальный университетте филология факультетин бүтүрдү. Мен болсо Бибисара Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун хореография режиссурасы бөлүмүн бүтүрдүм. Ошентип Малик менен бүткөндөн кийин чогуу гастролдоп калдык, чоң сахнага чыгып калдык. Ошондуктан аябай жакын болуп калдык окшойт. Анан Малик мырзанын башка мырзалардан өзгөчөлүгү эмнеде эле? Малик мага абдан жөнөкөй болчу, тазалыгы, отурганда зериктирчү эмес, ырдап, ошол мөлмөлүндө ырдап багындырып алды окшойт. Экөөбүз ошентип 92-жылы 15-октябрда баш кошуп калдык. Андан кийин мына үй бүлөлүк жашоо башталды, кубат аттуу, мыкты уулду болдуңуздар. Ал күндөрдү аябай бактылуу күндөр эле да. Балабыз төрөлдү, аябай сүйүнүп, ошол кичине сүймөнчүлүгүбүз койнубузга батпай, абдан бактылуу күндөр көп болду, албетте. Ошол мезгилде кайра куруу мезгили болуп, элдин баары кыйналышкан, өзгөчө чыгармачылык топтор кыйналган заман болчу. Ошондо да Малик комузун таштабай, ошондой кыйынчылыктарга туруштук берип, эри шаркак болуп, жөлөк даяк болуп, бирге турмуштун ачуу таттуусун бирге таттык дегендей. Ал убакта мен да студент элем, балам менен үйдө отуруп калдык. Ошол убакта азыркыдай условия жок болчу. Концерттерге мисалы көп эле алып кетчүмүн Маликти. Ал убакта айтат да өзү да ошол тыйын, азыркыдай тыйын алчу эмес, бүт мамлекетке иштечү. Микрофон да жок болчу ал убакта дейт. Ошо ырдап, анан мактап коюп эле, мактап койсо, батасын берсе ошого ыраазы болуп эле жүргөн убакыт болчу ал убакта. Анан балабыз чоңоюп, баягы 1-класска окуйн деп калды. Анан ошондо мен ал кичинесинен эле баягы ата бабасын тартты окшойт. Ал убакта ошол жылдары эми Манастын 1000-жылдыгы болуп аткан. Анан телевизордон бүт Манас айтканды көрүп, айтыштарды көрүп, ырларды көрдү окшойт. Анан үйдөн да отурганда атасынын ырдаганын көрөт. Дегенде анан ошол аралашып калды да искусство чөйрөсүнө. Ошондо келип чыкты окшойт деп калам. Анан отуруп эле аябай кошуп ырдачы. Ал тартынганды билчү эмес бала да. Барып элге да ырдап берип ушунчу экен да. Анан мен артынан издеп чуркап эле таппай калчумун батты. Анан жүрү деп анан ырдатпай эле койсоңчу көп деп ушинтип айтышты. Анан биз эл келгенде ырдаба деп атып эле кийин ошону туура эмес кылып турбуз да. Баланын негизи тыйбаш керек экен. Свободная болуш керек экен да балачы. Кийин эркин болгондо мүмкүн ошол бир жакшы айтышып, жакшы немеге кетмек беле деп калабыз да. Комузду кичинекейинен эле алып, ошентип 1-класска кирейин деп калганда чогуу мектепке алып барып, анан мен комузга алып барып калдым. Анан Шубин мектеби бар го, ошондо ошо кетип барат эле, ошо комузду биле кетеличи, кабыл алуубуз качан болду экен деп атып, анан барып эле сразу көрүп, экзаменден өтүп кетти. Анан ошол жерде окуп жүргөндө көп эле кароо конкурстарга катышты. Көп фестивалдарга катышты. Ошол гран-при алды. Ошонун чыгармачылыгы башталды. Мектепте окуп жүргөндөн анан кийин баягы өзү комузду жакшы ойноп өздөштүрдү. Ойноп өзү анча дагы. Кичинекейинде билем, бир эсимде. Атасы экөө баягы отуруп комуз чертишип калганда бир концерт болуп калды ошол жерде бир чакан.
анан Кубатты чыгарабыз деп студент балдар келип ушинтип калса, анан атасы да келип калды ал убакта, анан колумузду алып Сарин жебекөйдө ойномок экен. Анан ошо эзимде да Сарин жебекөйдү толгоп атпайбы, толгоп туруп коюп койду, баягы кийинип жазанып каранып атат бала. Азыр концертке чыгам деп. Анан атасы келип колумузду текшерип койдук, дың деп. Анан муну башкача бурап коюптур, ал толгоду. Настройка кылып атат да. Андан кийин эле бир аздан кийин өтпөй эле Кубат кайра келип колумузду алып эле ким бурады деп туруп кайра өзү бурады. Ошентип жок мындай эмес де, жок мындай деп экөө талашып калышты. Анан эми экөөңөрдүн кимиси чын деп калдым. Анан бала аласып тиги баягы даярданып дагы чыгып кеткенде тиги толгоп койду. Анан ошо менен колумузду алып жөнөп калдык. Жана выступать этип турган жерине анан барсак чыгарды. Дагы толгоп коюптур атам деп туруп өзү толгоп алды, өзү ошентип чыкты. Анан ошондой өзүнүн негизи баланын деринен го, нар жакта бар экен балада талант. Анан кийин ошо университетте окуп жүргөндө дагы көп мени менен кошо Европаларга чыгып, фестивалдарга катышып жүрдү. Австралияга чейин барып келди. Комузун таштаган жок. Каерде жүрсө комузун алып жүрөт. Ошо менен университетти жакшы бүттү. Андан кийин Европага окуйм деп ал жака да кетип тапшырды. Биз ойлодук эле ушу консерваторияны окуп көбү айтып калышат, тиги ушу баланы бекер бурдуңар башка жака. Бул күйүнү чоң күйчү болмок. Күй да чыгармак, балким мындай бар болчу деп айтып калат. Анан өзүнүн эле ою өзгөрүлдү. 9-10 класстан эле мен жанагы дипломат болом депчи. Ошентип анан Алата университетте окуп, ошол жагына тапшырып өтүп кетти. Аны ошол окуп атканда дагы ошол барып атты фестиваль конкурстарга. Ошентип Польшага кетип окуп, ал жактан университетте окуп атты, международный отношенияда. Андан окуп Америка университетине кеткен. Кубат мырзанын мүнөзү кимге окшош? Сизге окшошпу же атасынабы? Экөөбүзгө тең бар. Көбүнчө ак көңүлдүү мага окшош. Анын атасында да бар. Мисалы чыгармачылыкта көрүп жүрөбүз Малика Аликеев агабыздычы, талантын баалайбыз. Анан үй бүлөдө кандай эле? Мүнөзү кандай эле? Сиз жакшы билесиз да. Эми мындай да, бул чыгармачыл адамдардын чыгармачылык жолунда башкача болот. Ал эми үй бүлө, мүнөздөрү, булар өтө таланттуу адамдардын мүнөзү татаал эле болот. Кыйын болот аябай. Анын ошо мүнөзүн таба билүү, аны күтө билүү, жөлөп тайоо, баардык жактан, ар тараптан колдоо көрсөтүптүк да. Аябай туруштук да бердик. Аны эмне үчүн мен башка бирөө тамашалап калабыз, чыдамак эмес депчи. Анткени мен дагы ошол чыгармачыл дүйнөсүндө болгон үчүн мен аны түшүндүм аябай. Көп эле түйшүктөрү болду. Баягы сахнага чыккан бөлөк, сахнанын аркасы бөлөк эмеспи? Ошол аркасында ошол убакка чейин ошо баары кыйынчылыктары кошо болот. Сиз тараптан көтөрө билүү бул ошол үйдүн кармап калуу, ошол көбүнчө баягы аял затынан болсо керек. Ошентип жөлөп тайган үчүн дагы көп жакшы нерселер болду да. Анан сизди билебиз, ошо Малика агабыз дайыма колдоп, чыгармачылыгына болгон колуңуздан келишинче жардамыңызды берип жүрөсүз да. Анан негизи эле кайсыларды атап кете аласыз? Кандай жардамдарды көрсөтчү элеңиз? Жардамдар эми үйдө боло турган нерсенин баары. Ага мисалы мен аны тыйбайбыз да, ырдабасын деп. Ырдасын деп наоборот биз ырдап чык, баягы көпкө ошол өзүнчө да жүрүп калды да гастролду тияк бияк. Анан филармонияга кире элек болчу ошол убакта. Филармонияга кир, иште, биз колдоп эле ошентип аттык. Анан бул ырдасаң жакшы,
булур мындай болот экен, ушул сага отурат экен деп үй бүлөлүк баягы отуруп баласы чогуу үй бүлө менен отурганда ушуларды кеңеш берип, колдоп дегендей. Ошол Маликтин көп эле өзү да ушул бир канча баягы чыгармачылыкта көп кичине эметип калды. Бааланбай убагында ошол убакта концерттерге мындай катышпай да калып атты. Катыштырбагандар да күндөр болду. Атайын чыгасың деп коюп, барып алып, кийимин көтөрүп, комузун көтөрүп барса, чыкпай калдың деген күндөр болду. Ошондон улам баягы кичине шагы сыңансып, анан ошентип калдыбы деп да ойлойм да. Малик бирок эч кимге мындай эшигин чертип барып, мындай жагалданып адамдарга мындай жасачу эмес. Өзү как натурасы ошондой болчу. Болсо болду, болбосо жок деп. Мисалы жумушундагы, андан кийин багы филармонияда иштеп, эл сесибиз тобунда ошонун түзүүчүлөрүнөн дагы башында ошолор менен чогуу иштеп. Анан алар менен көп эле концерттер болуп атты. Жеке өзүнүн концертин да берип атты. Ошолордун баарында биз колдоп аттык да. Малик Аликеевдин чыгармачылыктан сырткары да кандай өнөрлөрү бар эле? Эл билбеген, биз билбеген. Малик абдан атабыз уста кишкен аябай. Жасаган шкафтары илгери көп эле туугандардын үйүндө экен. Анан азыркыга чейин бар бир колго кумуш жасаган шкаф. Анын усталыгы бар, ошол атасынан да келди го. Кармаса мындай эмесин чыгара иштейт. Кармабайт да бирок. Усталыгы бар болчу. Эптүү болчу бир нерсеге. Мык кармаганда, балка кармагандары. Мергенчилиги бар болчу. Анан чыгармачылыктын аркасы менен эл жерди көрдү, чет мамлекеттерге чыкты. Анан ошол убакта сиз жалгыз калып аттыңыз да бул жактачы. Анан сизге кыйын болгон жокпу? Эми бала менен отурган убакта кыйын болду. Андан кийин мен өзүм баягы ошол жылдарда Акмарал би ансамблинде дагы иштеп калдым. Мен да жумуштарым менен ошо чыгармачылык болгон үчүн ал кыйынчылыктарды көтөрдүм да, кыйынчылыктар болбой койбойт. Мен наоборот ошо Маликте барса, көп чыкса, көп ырдаса, сонун Маликтин баары эле билет да, ушундай үн жок экен, үндө кооздугу, үндөгү болгон боектору кандай сонун эле. Баарын чогултуп келсе деле бир мисалы Малик бир эле ырдап койчу да. Бир эле ырдаганда унчукпай эле калчу да. Ошол убактарда абдан көп ырдап, көп иштеп алса болмок деп эле биз ошентип үй бүлөдө сүйлөшүп калчубуз. Анан ар бир үй бүлөнүн билесиз го өзүнүн баалуулуктары болот, Анан сиздерде кандай бир өзгөчө баалуулуктар болгон? Баарыбыз чогулуп отурганда Малик болуп үй бүлө менен. Анан баласы да комуз алып, экөө тең комуз алып отуруп чыгармачылык менен иштеген жактары, албетте баласына болгон кеп кеңештери, биз менен чогуу үй бүлөлүк нерселерди чечип, ушундайлары мага жагат да. Малик агабыздын ошо чыгармачылыкта атаң-таңкы чыгып, Малик Аликеев болуп турган чагында ошо атактуулукту көтөрө алды деп ойлойсузбу? Же көтөрө албай? Убагында да кичине болду. Баягы баары эле ошол Жылдыз Орус менен урушат, чыгармачылыктар. Ал турган нерсе болду. Анан бирок өзү мындай жөнөкөйлүү болчу. Жөнөкөйлүгү менен ишенчек, аябай ишенчектигинен көп мындай элдер пайдаланып кетти да. Маликти аябай пайдаланып кетишти көп жагынан. Алтургай мына өзүнүн жеке концертинде деле мен баягы
өзүм аралашып жүрдүм го. Баягы дос деле болобу, эмне болот иши кылып көрө албастар көп эле болду. Мен өзүм аралашып көрдүм. Ошол жерде да көрө албастык кылып жүрүштү. Ошо көрө албастык көп нерсени артка да тартты. Малик ошо өзүнүн ишенчээктигинен да бат ишенип бат алданчы. Малик барган жерденчи, барган жерлеринде мисалы көп эле кыдырды Кыргызстанды. Сахнадан такыр кетирчи эмес. Ал убакта чогуу чыгып жүрчүбүз да экөөбүз. Анан 4-5 жолу ырдамайынча кетирчи эмес. Аксакалдар. Даже ал тургай билет табылбай да калчу. Кээ бир айылдарда билет аты менен киргендер болду. Себеби ошол зал ошондой экен да. Бир айылга барганбыз ушул бир ош тарапта. Анан атына билет алып, анан атын менен кошо кирип көрүшөт экен да. Көрсө баягы арт жагы мындай ылдыйраак окшойт эңкейиш. Анан ушундай зал толо Маликти басып калышчу да. Апалар болобу, кыздар болобу. Биз чогуу чара эле жүрө берчүбүз ошол убактарда. Кызыктуу болчу сахнага чыгуу деген. Маликтин көрсө ошол убакта аябай жылдыз жанып турган экен. Ал убакта ошентип өзүнө ишеничү эмес да. Көшөгөнүн арты болот, анан асты болот дегендей. Мисалы, интервьюларда көрүп калдык, сиздердин үй бүлөңүздөргө сизге айтылган сын пикирлер эл тарабынанчы. Анан балким журналисттердин туура эмес берген суроосунан улам элдер билбейт да сиздин жашооңуздарды, анткени көшөгө артында эмне болуп атканын эл билбейт, көргөн жок. Анан билип билбей айтылган сындар сиздерге албетте катуу тийди. Анан кыргыз элине эмне деп айтат элеңиз? Мен сынды мен туура болсо кабыл алам өзүм. Туура эмес болсо мен кабыл албайм. Көңүл да бурбайм. Себеби билип билбей туруп эле айта берген да туура эмес, бир тараптуу чагылдырып эле айта берген дагы мен ага көңүл бурбайм. Негизи сын пикирде ошондой интервьюларда эки тараптуу болуш керек. Эки тараптуу болуш керек үй бүлө болгондон кийин. Биз ажырашып кеткен жокпуз. Биз бер жактан сен өзүң айткандай көшөгөнүн аркасынан колдоп турдук. Канча концерттери сонун болуп өттү. Канча концерттеринде кыздардын баарын бийлеттим. Ал тургай мына жанагы 130-120 өлкө арасында өткөн окумуш фестиваль болгон, дүйнө түстөрү деген. Ушу мен окуган мекемен, мен иштеген мекеменин ошолор уюштурушкан. Ошондо биз Маликти мөлмөлүмдү ырдап чыксы, мен ошо мөлмөлүмгө бий коеюн деп, жана кыздардын костюмдарын чуркап жүрүп тиктирип, колдошупту. Маликти ырдасын дешти, ырдабашсын дешти. Ошондой талаш тартыш менен мен ага катыштырдым да. Балабыз экөөбүз жаныбызда турдук сахнанын артында. Анан баягы костюмга жетишпей калдык. Ошол убакта мөлмөлүмдү канча, даже чет өлкөлөр канча өлкөгө таанытты. Ошол убакта 130 өлкө келген. Ay kakşıp жаткан çöllөрүн Ошол убактарда Маликтин үнүн угуп, башка жактан режиссерлор, башка чет өлкөдөн келген баягы мугалимдер болду да. Ушундай Маликти чуркап келип, репетицияда бир ырдасын көрөлү дешти да. Анан Малик катышпайм болот деп катышып, биз катыштырдык, болбой катышып бердим. Ушундай ар бир жылда ошондой өтүлүп турчу, бир белгилүү адамдардан чакырып турчубуз. Анан ошол
Малик ошондо да жанданып, билбейм ошол эмнеге ошондон ары чыгып, ошондон ары ырдаса, ошондон ары ишке кирсе деген эле биздин тилегибиз ошол болчу. Мен филармонияда аялды кылып, муну таппайсың, же муну алып келбейсиң, же мунун жок деп деле бир мындай экөөбүздө андай үйдө нааразычылык жок болчу. Мен всегда түшүндүм. Хотя күтчүмүн, бирок мен түшүнүү менен иш кылчумун да. Маликти таптап аябай. Таптап, абдан эле чуркадык үй бүлөлүк жардам. Үй бүлөдөн ошондой нерседен эмне артык? Анан кийинки эле ооруп калганда жанагынтип айтышкандарына мен сын пикирди кабыл албайм. Ал жерде интригалар болот. Өзүнүн эле мына ошол себепке алып келген мына өзүнө эле жакын адамдар. Башканы айтпай эле коелу. Ташыргытып атса да ошол арасынан тааныш өзүңүн эле адамдарды ташыргытып атат. Бир ошого кейип калат экенсиң. Бирок мен теңелген жокмун. Теңелгим да келбейт. Маликтин очогунда Куран окутулуп турат дайыма. Куран окутабыз. Мына баардык өткөндө ошол 40-ылыгында баарын өзүбүз өткөрдүк баласы. Мына жакында эстелигин койдук. Эстелигин орнотуп келдик. Анан азыр мына ушул апабыздын да кабарын алып чалып турат, чоң апа кандайсыз, жакшысызбы деп акыбалын сурап турат. Жаңылайым, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип НТС каналын сыйлап, Санжара радиосун сыйлап, бизге маек куруп бергениңизге. Келиңиз анда кыргыз элине болгон каалоо тилектериңиз болсун. Кыргыз элиме абдан чоң ыраазыбыз. Маликти убагында ооруп жатканда колдошту. Маликти ким колдогон болсо, ошонун баарына ыраазычылык билдирем. Маликтин мындан акы экинчи өмүрү дагы унутулуп калбай, ошо Маликтин атынан дагы бир кароо конкурстарды уюштуруп, эскерүү концерттерин берип, ошондой уланып турса деп ойлойм. Ырлар ырдалып турса деп ойлойм. Жаратканыбыз берген кыска өмүрдө дагы Малик агабыз кыргыз элинин маданиятына чоң салымын кошту. Анын эмгеги унутулбайт деп айтабыз. Ал эми уулуңузга болсо ден соолук каалайбыз, сизге дагы ден соолук бар болуңуздар дейли. Ушуну менен дидар берүүсү жыйынтыкталды. Аны мен Айдай Шаршеева алып бардым. Эмки эфирлерде амандашканча бар болуңуздар.